Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, достор, бизди жакындан жана алыстан көрүп жаткан биздин кыргыз мекендештер. Билесиңер, Америкада азыр аябай чоң бир кызуу иштер көп жүрүп жатат. Ошонун катарында Америкада Чикаго шаарында бир мечит алынып жатканын баардыгыңыздар эле көрүп, уктуңуздар деп ойлойм. Азыркы учурда менин жанымда мечиттин өкүлү Тилек Дамыл турат. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Кудайга шүгүр, жакшы. Өзүңүздөр жакшысыздарбы? Жакшы, рахмат. Ушундай мечитке аябай бир азыр Америкада билесиз да, негизи эле убакытты аябай баалап, анан ошол менен катар эле өзүңүздөрдүн убактыңыздарды ушунча бир берип көрүп атабыз. Башка штаттарга барып жатасыздар, башка шаарларга барып кызмат кылып, ал жактан ошо мечитти алуу жөнүндө баардыгына жарыя кылып жүрөсүздөр. Негизи эле айтсаңыз, азыр мен таанышым мүмкүн, башкалар бири аз таанышы мүмкүн. Өзүңүздөр тааныштырыңыздарчы, сиз кимсиз, кантип мечиттин Америкада өкүлү болуп, ушул жакта ушул иштерди кылып жүрөсүздөр? Анан ушул идея негизи эле Америкада мечит алуу каяктан келип чыкты? Ошолор боюнча айтсаңыз. Чоң рахмат сиздин сурооңузга. Эң биринчиден Аллах субхана тааля баардык мактоолор болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават саламдарыбыз болсун. Биз өзүбүздү тааныштыра кетсек, биз ушул Америкада жашаган жалпы кыргыздардын арасындагы ошо карапайым, мындайча айтканда, катардагы эле бир кыргыздын уулубуз. Бул мечиттин идеясы көп жылдан бери эле бул жерде жашаган мекендештерибиздин оюнда болуп келген. Бирок Алла таала насип кылып, ушул күндөр, ушул жылдар, ушул сааттар насип кылган экен. Бизди дагы Алла субхана ва тааля ушул жакшылык ишке бир кошулуп, бир өзүбүздүн салымыбызды кошуп калганга Алла субхана тааля мүмкүнчүлүк берип жатат. Азыр мага айтып атышат да, негизи Кыргызстандан делечи. Кыргызстанда мисалы бала бакча салбайсыңарбы, школдор канча бир балдар үйүнө жардам бербейсиңерби деген сөздөр айтылып атат да, негизичи. Негизи эле Америкада кыргыздарга мечит зарыл беле негизи? Бул өтө бир актуальный суроо десек болот. Көп түшкөн суроолордун бири. Бул жерде азыр биздин бир мындай угушубузга караганда 30 миң, 40 миңдин тегерегинде ошо кыргызстандыктар жашайт да. Чикагода эле. Башка штаттарда дагы кыргызстандык мекендештерибиз көп. Ошол себептен эң биринчи кезекте биз үчүн, биздин жашообуз үчүн ким үлгү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үлгү да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүр баянын, жашоосун карай турган болсок, Меккеде Мединага көчкөндө, пайгамбарыбыз Мединага барганда эң биринчи эмне кылган? Өзүнө үй салган эмес, базар салган эмес, дүкөн салган эмес, башка нерсе кылган эмес, балким эң биринчи кылган иши ушул болгон. Пайгамбарыбыз мечит салган. Пайгамбарыбыз мечит курган. Барыбыз умрага, ажыга барган бир туугандарыбыздар билет. Куба деген мечит бар. Ошо Куба мечит Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединага көчкөндөн кийин эң биринчи салган мечит ошол болгон да. Ушул жерден биз сабак алышыбыз керек. Мечиттин үммөт үчүн, инсан үчүн жашоосунда эң зарыл канчалык деңгээлде тургандыгын ушул пайгамбарыбыздын мамилесинен көрсөк болот да. Ошол себептен биз ушул биздин элибиз үчүн, мусулмандар үчүн өзүбүздүн мечитти өтө зарыл деп билип, ошо мечитти ачууга аракет кылдык. Ооба, буга чейин дагы ошо мечиттин жарыялары чыкты. Көпчүлүк биздин кыргыз мекендештер көрдү, акчаларын которуп атышат. Негизи эле сиздердин мындай бир максатыңыздар кандай? Негизи мечит ачылгандан кийин ал жерде кандай бир иштерди жүргүзөсүңөр? Эми ал деле кызык болуш керек деп ойлойм да. Неге дегенде мечит алынды, ал жерге жумага эле кыргыздар барып келеби деген дагы ой болушу мүмкүн да. Ооба, туура. Туура айтасыз, бул чоң суроо. Эми Чикагода бир гана биз ачып жаткан мечит эмес, балким көптөгөн, жүздөгөн мечиттер бар. Көптөгөн башка дүйнөнүн булуң бурчунан келген мусулмандар мечит ачышкан. Ошол эле араб бир туугандар, индиялыктар, пакистандыктар, жана башка Босния, Албания, ошол көптөгөн мусулмандар мечит ачышкан. Бул мечит кээ бир мындай туура эмес түшүнүк болуп калышы мүмкүн, кыргыздардыкы деп. Жок, кыргыздардыкы эмес. Бул жалпы мусулмандарга плюс бир мечит. Бул мечитке бардыгы келет. Бардыгы 5 убакыт намазын окуп, жума намазын окуп, айт намазын окуп. Ошо менен биргеликте ал жерде кандай иш-чаралар болмокчу? Ал жерде бул жерде эми азыр бир маселе бар, тил маселеси бар да. Тил маселеси бар. Көбүнчө акыркы жылдарда кыргызстандыктар көп келип, азырынча жакшы англисче үйрөнө элек. Бирок ал руханий ачкачылык, ал тил үйрөнгөндү күтпөйт экен да.
адамдын жаны руханий ачкачылык болот. Руханий ачкачылыкты тойгузуу үчүн баян угуп туруш керек, диний сабактарды угуп туруш керек. Ошо өзүбүздүн тилде бир элге бир маселе болсо, жума күндөрү баяндар болсо, айт намаздарда баян болсо, ошо менен биргеликте бул жерде көптөн бери жашап жүргөн мекендештерибиз бар. 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл. Ошо алардын биякта үйлөнүп, жайланып, балдары, кыздары биякта чоңоюп атат да. Ошолорго жалпы эле бул жерде жашап жаткан кичинекей бөбөктөрүбүзгө, уул кыздарыбызга бир иман сабактарын уюштуралы. Аптасына 2 жолу болобу, 3 жолу болобу, дем алыш күндүк сабактар болобу, жайкы каникулда сабактар болобу, ошо баардыгын бир жерде алып кетсек деген ойлорубуз бар. Себеби азыр биз алып жаткан имараттын кенендиги уруксат берет. То есть кенен чтоб класстарды сабак бергенге даярдаганга шартыбыз бар да. Негизи ал жерде жөн гана намаз окуп же жума окуп, айт намаз окуп кетпестен ал жерде ошондой бир агартуу иштери да болот экен да. Сөзсүз түрдө албетте. Бул жерде ошол эле кичинекейлерге болсун, ошол эле чоңдорго болсун, ошол эле аял кишилерге болсун, буюрса келечекте жакшы ой пландарыбыз бар. Бардыгына ылайыктуу шариаттын чегинде бир программаларды, сабактарды уюштуруп берели деген жакшы пландарыбыз бар буюрса. Анан эң негизгиси суроону берсем, мисалы элдер дагы бул жарыя чыкканда бир 2 айдан ашып калды. Анан жарыя чыкканда эле айтылган, биздин 2 ай убактыбыз бар, 2 миллион 200 миң доллар чогултушубуз керек деген айтылган да. Азыр убакытты караса уже мына дегенде эле уже 2 ай өтүп кетти. Ушул акча маселеси канча чогулду, анан кандай процесстер колдонуп атат, негизи канча акча чогулду? Анан дагы неме, көпчүлүк адамдар сурап атышат да, 2 миллион 200 миң доллар экен. Ошончо акчага эмне алып атасың? Акчасы аябай кымбат экен го деп атат да. Ушуга кандай? Туура айтасыз, бул дагы бир актуальный суроолордун бири. Мен ушул эми мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жалпы мекендештерге, жалпы мусулман бир туугандарга бир ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Себеби азыр 1 миллион 300 миң доллардын тегерегинде каражат топтолду да. 2 айдын ичинде. 2 айдын ичинде. Ушул бизге берилген убакыт, негизги основной убакыт ошол болчу. Эми бул аз акча эмес да. Ушунча элибиз, бизди азыр ушул мечитке чуркап жүргөн, баягындай демилгени көтөргөн адамдарды деле эч ким тааныбайт өзү. Мындай бир мурун кийин эл алдына чыгып жүргөн деле, мындай бир медиага чыгып жүргөн адам эмеспиз да. Элибиз ушунча ишенип, машалла сонун иш болуп аттыр, бир жакшы иш болуп аттыр деп, кимсиң, каяктыксың деп сурабастан ушунча каражатын берген жалпы эң биринчи кезекте ошо бардык мекендештерибизге, бул бир гана кыргыздар же кыргызстандыктар берип аткан жок, балким өзбекстандык бир туугандар дагы, арабтар дагы, индустар дагы, пакистанецтер дагы, тажикстандык дагы бир туугандар берген учурлар болду да. Албетте көбүнчө суммасын мекендештерибиз берди. Ушу баардыгыңыздарга ыраазычылык билдирип кетебиз. Ушундай учурлар дагы болду, Кыргызстандан чалган учурлар болду. Силер кимсиңер? Силерди бирөө тааныйбы? Абшүкүр ажы, Чубак ажыга окшогон деген сыяктуу, мындай силерди бирөө тааныйбы деп чалды да. Биз айттык, жок, бизди эч ким тааныбайт. Биз эми эл тааныгандай андай бир чоң деле иш кылып көрө элекпиз. Андай бир эл алдында бир атыбыз чыккан адам эмеспиз. Карапайым эле бир кыргыздын уулубуз. Бир элге бир пайдабыз тийип калсын, бир келечегибизге бир жакшы иштер туруп калсын деп чуркап атабыз деп телефондорго жооп берген күндөр болгон да. Анан баасы боюнча айтып кеттиңиз. Туура, 2 миллион 200 миң бул аз акча эмес, чоң акча. Мисалы эми биздин бир маселе бар, эми бул Америкада жүргөндөр жакшы эле түшүнөт. Америкадагы бир нерсенин буюмун Кыргызстанга салыштырсаң кымбат болуп кетет аябай эле. Мисалы да. Анан бизде көп нерсе Кыргызстандын акчасын айланып туруп, анан бизге аябай чоң нерсе экен. Кыргызстанда мынча үй салса болмок, мынча садик салса болмок, мынча деп бөлүп салабыз да. Бирок акыйкатта 2 миллион 200 миң ушунча элге бул аз эле сумма. Акыйкатта келгенде аз эле сумма да. 30-40 миң адам бар экен. 2 миллион 200 миңди 2200 адам 1000 доллардан берсе алмакпыз да. Же болбосо 4400 адам 500 доллардан берсе алмакпыз. Эми бул келечек муун үчүн
жалпы кыргызстандыктар үчүн эч нерсе болбой калат бул суммачы. Себеби бул жерде канча деген жакшы иш кылынат, канча деген келечек муундун руханий тарбиясы дагы кетет. Өзүбүздүн тилибизди, өзүбүздүн баягы ата бабабыз калтырып кеткен тарбияны дагы бергенге чоң бир себепчи боло турган жай да булчу. Анан биз кыргыздар башында жогоруда айтып кеткендей эле негизи салыштырганда аябай жакшы көрөбүз да. Негизи эле мен деле ошо жаңы келгенде баягы бир магазинден бир нерсе алып атсам, Кыргызстанга курсту карап чакчымын да, мындай санапчы. Анан негизи эле салыштырып кетсеңиз, буга чейин уккан жайым бар, мисалы өзбектер дагы мечит алышкан дегенде. Кыргыздардын мечити менен өзбектердин мечитинин баалары, чоңдугу ошол боюнча маалыматыңыз барбы? Алар канчага алышкан дегендей. Мындай так менен маалыматым жок, бирок биздикинен өзбек туугандардыкы арзаныраак. Өзүңүз билесиз да, бул жерде районго жараша арзан кымбат болот да. Азыр биз алып аткан жер бир 10 мүнөт, 15 мүнөттүк айлана тегерегисинде кыргызстандыктар көп жашайт. Шамбургтан келет, биягы павильондон барат, биягы Мант проспект мисалычы. Өзбек туугандар алысыраак. Ал бир туугандар менен сүйлөшкөндө бул жерде ошол имараттын абалы дагы роль ойнойт да. Биздики Кудайга шүгүр абалы жакшы, мындай көп оңдоп түзөө ремонт иштерин талап кылбайт. Бир аз нерсени кыласың ба, өзүбүзгө мечитке ылайыктуу кылып жасайбыз, бирок капитальный ремонт кылынбайт да. Ошондой айырмалары бар. Ошол жагынан бааларда өйдө төмөндүк себеп ошол болгон бул жердечи. Анан негизи өзүңүз медресени бүткөн адамсыз, илим жаатында окуп бүткөнсүз. Ошого карата мисалы биздин мекендештер суроо берип калып атат да. Эми буну көпчүлүк чубак ажы деле айтып өткөн мурун, бирок дагы деле укпаган адамдарыбыз бар экен, ошого жооп берсеңиз. Айтып атпайбы, церковду мечит кылса болобу эле, церковканго эмне үчүн церковдун алдында виджет тартып чыгарып атасыңар деп айтып атат. Ооба. Бул дагы көп суроолордун бири. Эми бул жерде бул башка мамлекет да. Ар мамлекеттин өз закондору болот, өзүнүн эрежелери болот. Эмне себептен церковь алып жатабыз дегенде, бул жерде баягы салык не налогообложаемый деп коет го, баягы налог төлөй турган имараттар болот экен, налог төлөбөй турган имараттар болот да. Бул церковь баягы диний мекеме дейбизби, диний жай болгондон кийин бул жерге налог төлөнбөйт экен да. Кийин башка бирөө алып кетсе деле, бул баягы түпкүсү бул диний жай болгондон кийин налог төлөнбөйт экен. Эгерде биз арзан деле имараттар толтура, 500 миңдик, миллиондук мисалда имараттар көп, чоң баягы өзүбүз каалаган жерден таап алсак болот эле, бирок ал жерге жылыга өзүнүн налогу келип турат. Ал коммерческий помещение деп уже эсептелет дагы. Не болот? Налог, жылыга налог төлөйсүң да. Андан кийин өзүңүз байкасаңыз, Америкада негизи эле көптөгөн мечиттер, мейли чоң мечит болсун, мейли кичинекей мечиттер болсун, мурунку чиркөө болгон. Чиркөө болгондагы ошону сатып алышкандагы анан мечит кылган да. Бул жерде ошол налог төлөбөш үчүн ошондой диний мекеме алдык бизчи. Жогорудагы суроого бир ачыктоо ирет кайра берейин. 2 ай дедиңиздер эле. 2 ай өттү. Азыр кандай болуп атат? Азыр 1 миллион 300 миң доллар чогулуптур. Дагы алдыга эмне кандай кадамдар болот негизи? Бул негизги максатыбыз ошол болуп аткан, элге кабар берүү. Себеби бизге 75 күн берилген. 2024-жыл 15 майда контрактка кол коюлган. Ошол учурдан тартып бизге 75 күн берилген. Мындайча айтканда, июнь-июль, майдын 15 күнү, июлдун акырында биз 2 миллион 200'дү берип, колубузга чыгышты алышыбыз керек эле. Бирок тилекке каршы дейбизби, биз ал сумманы топтой албадык. Ошол себептен сатуучу тарап менен сүйлөшүп, акыбалды түшүндүрүп, бул канчалык деңгээлде биздин коомчулугубуз үчүн, биздин комьюнитиге канчалык деңгээлде зарылчылык экенин түшүндүрүп, алар менен бир келишимге келдик. Мындайча айтканда, алар дагы 2 ай кошуп берди бизге. Дагы 2 айбы? Мындайча айтканда, сентябрдын акырына чейин убакытты да бизге 2 ай кошуп берди. Сентябрдын акырында биз уже 2 миллион 200'дү берип беришибиз керек.
алар ошондо бизге ачкычты берет да. Мындайча айтканда биз жалпы мекендештерибизге, жалпы мусулман бир туугандарга ушул нерсени айтып коюшубуз керек. Дагы 2 айыбыз бар. Бирок мен дагы бир нерсени айтып кетет элем, 2 ай бар экен деп, анда 2 айдан берейин деп эле, балким канча эртерээк берсек, 2 айга созуш шарт эмес бизге. Может, 1 айда алып калышыбыз мүмкүн, 15 күндө алып калышыбыз мүмкүн да. Канча эрте алсак, ошончо эрте ачылат, ошончо эрте намаз окуп баштайбыз ичиндечи. Ошончо эрте ичиндеги биз жанагы айтып кеткендей пландап жаткан сабактарыбыз, башка нерселерибиз эртерээк башталат да. Качан акча дайым болгондо эле алсаңар болот экен да. Ооба. Түшүнүктүү. Анан буга чейин ошо чыгып башында чыгып атканда бардык эле реквизиттер иштеп аткан. Анан кийин бир канча убакыт өткөндөн кийин ошо Кыргызстандан мекендештерибиз дагы көп отуруп атышат да негизичи. Анан ошо М-банк иштебей атат деген аябай эле көп комментарийлерди окуп калдым. Мисалы видеолордун алдына жазылып калып атат. Ошол боюнча эмне болуп атат? М-банк силердин акчаңар көп которулгандыктан иштебей калдыбы же кандай болуп калды? Бул дагы ошол суроолордун көп суроолордун бири болуп атат. Өзү эреже боюнча персональный аккаунт болот экен и юридический 2 счет болот экен да. Биз негизги фокусту мындайча айтканда өзү Америкага койгонбуз да. Бирок Алла разы болсун берешен элибиз Кыргызстандан, Россиядан, Россиянын булуң бурчунан, Кореядан, Европадан, жана башка дүйнөнүн булуң бурчунан бизге да счет ачкыла, биз американский счетко которо албайбыз дегендиктен биз персональный счетту эле койгонбуз да. Эреже боюнча, банктын эрежеси боюнча, мамлекеттин эрежеси боюнча персональный счетко акча топтогон болбойт экен. Ошол себептен биз ал аккаунтубузду жабууга туура келди. Жабылды дагы. Анан кадимкидей юридический счет ачылды. Благотворительный фонд Хасанат деп ошол фонд ачылып, мындайча айтканда ал М-бизнес деп коет экен. Ошол аркылуу аяка акча салынат да. Биз бардык маалыматты өзүбүздүн Instagram аккаунтубузда барк тиркеп койгонбуз. Ошол жерге мындайча айтканда акча топтоо мүмкүнчүлүгү бар экен да. То есть ошол аккаунтка акча топтосоң болот экен. Персоналдык акча топтогон болбойт экен. Биздин мамлекеттин Кыргызстан закону боюнчачы. Ошол себептен биз юридический счет ачууга туура келди дагы, берки эски аккаунт счетубуз жабууга туура келди. Ал юридический деле как баягы персональныйга окшош эле которо беришет. Ооба, кадимкидей которо берет. Болгону эми М-бизнес аркылуу QR код аркылуу кирет экен дагычы. Да, QR коддордо полный эмеге неме менен расчетный счет менен которсо болот экен, же QR код менен которсо болот экен да. Ошого азыркы учурда иштеп жатат. Кудайга шүгүр иштеп атат. Көбүнчө мекендештерибиз эми кандай биз болушунча элге жеңил кылуу аракетин кылдык. Баягы телефон номер менен кирип кеткенгечи, бирок бул юридический андай кире албайт экенсиң да. Же расчетный счет менен которот экенсиң, же QR код аркылуу кирсең, дароо өзүнө кирип кетет экен QR код аркылуучу. Негизи эми ар бир эле бир мечитке эле эмес, мисалы бир операцияга дегенде башында аябай жакшы чогулат да, анан бир басаңдап калат го, мисалы жайлап. Азыр мечитке кандай болуп атат негизи? Мен угуп аттым эле башында. Бир эле адамдар $50,000, бир эле адамдар $244,000 берип кеткендерин уктум да. Анан аябай ыраазы болдум. Биздин да мекендештер ушундайлар бар экен депчи, мындай кол ачыктарчы. Азыркы учурда мындай акча топтоо маселеси мындай кандай жайлап калдыбы же азыркы учурда деле жакшы эле болуп атабы? Азыркы учурда деле башына салыштырмалуу биз ошо М-банк жабылып калган себептен дагы анан бирок ошол бир аз жайлап калды. Бирок азыр бир аз кайра башталды. Себеби көп адам бизден Кыргызстан баягы М-банк көнүптүр да бардыгычы. Ыңгайлуу экен да болчу колдонгонго. Бирок акча түшүп атат, Кудайга шүгүр. Топтолуу болуп атат. Мен ушул учурдан пайдаланып айтып кетмекчимин, өзгөчө Америкада жашап аткан биздин мекендештерге. Бул эми миграция маселеси бар го. Миграция маселеси, мисалы бир адам келбе десең келбей калбайт да. Ал адам эгерде шарты туура келсе, грин карта утуп алды, же болбосо бир студенческий виза менен келип биякта жумуш аркылуу калып кетти, бияктан үйлөндү, бала чакал болду, жана башка ар түрдүү себеп адам келе берет. Миграция бул токтобойт го деп ойлойм да. Себеби биздин Кыргызстанда деле мисалы ички миграция болду, кийин Россияга көп кетти мисалычы. Мисалы ата-энеси Кыргызстанда төрөлүп өскөн, жүрөгү Кыргызстан, бирок баласы Россияда төрөлгөн себептен баласы ошол жакта калып калышы мүмкүн да. Ошол сыяктуу эле бияктагы жашап жаткан бир туугандарыбыз, биз азыр көзүбүз менен көрүп атпайбызбы?
биякта төрөлгөн кичинекей бөбөктөрүбүз, инилерибиз мисалы көп да. Алар кийин Кыргызстанга кадимкидей барып келип турат, бирок негизги жашоосу биякта болот го деген мен өзүмдүн жеке оюмда да. Ошол себептен мен ушул жерде Америкада жашап жаткан баардык бир туугандарга кайрылат элем. Биз мечиттин маселесине мындай кайдыгер карабашыбыз керек. Муну эми паланча компания берип койсун, трак компаниялар берип койсун же деген сыяктуу ойдон алыс болушубуз керек да. Себеби бул мечит бир гана трак компанияга керек эмес. Же болбосо бир намаз окуган же жолук кийген же ушундай бир таксырлар дейбизби, кандай дейбиз, аларга эле керек эмес, баарыбызга керек. Себеби биз баягындай эми диний билим алгандан кийин эл бизге кайрылат экен да. Нике кыюу маселеси болуп атат, дем салуу маселелери болуп атат, үй бүлөлүк маселелер болуп калат. Эми адам экен, адам болгондон кийин өйдө төмөн болот жашоодочу. Машинада отуруп маселе айткан күндөр болгон, семейный маселелердичи, экөө келет машинасы менен, машинасында отуруп, себеби отуруп айтып бере турган жери жок да. Мындайча айтканда көп көйгөйлөрдүн негизинде бизге мечит өтө зарыл. Ошол себептен мен Америка бир туугандарга дагы кайрылып кетет элем. Бул жерде $900,000 калды да чогулта турганчы. $900,000 900 киши $1000 чыгарса $900,000 болот. Эгерде 1800 киши $500 чыгарса $900,000 болот. Бул биздин урпагыбыздын келечеги үчүн. Ошолор эле эртең биякта жашап аткан кичинекейлерибиз чоңоет. Аларга үйлөнөт, баш кошот, нике кыйыш керек болот. Эртең эле орозо келет, курбан айт келет, жума намаздарыбыз болот. Үммөт элдин, адам баласынын жан дүйнөсүнүн ачкачылыгы бул Алланын зикири менен гана толот да. Себеби бул Алла Тааланын эрежеси. Алла Куранда айтат: "Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб." Чындыгында Алла Тааланы, Кудай Тааланы эстөө менен гана жүрөктөр тынчтанат дейт. Алланын зикири боло турган жер керек да. Каяка барасың? Бул сөзсүз мечит керек. Ошол себептен мен баарыңызга чакырып кетем. Баягындай бир кайдыгер карабастан тез арада ушул сумманы чогултканга баарыбыз өзүбүздүн салымыбызды кошуп кетели. Анан биз негизи эле мусулмандарга ар бир жерде мамиле ар кандай экенин көрүп эле жүрөбүз негизичи. Акыркы эле бир жагдайларды айтсам, мисалы Москвада намаз окуп жаткан жерден же жума окуп жаткан жерден бир полистер бастырып кирип, мусулмандарды бир мындай кордогон абалдарды көрүп атабыз да. Анан сиздер ушул мечитти алганда башында анализдеп көрдүңүзбү, бул жакта дин маселеси кандай экен дегенчи. Бул жакта кандай экен негизи эле мусулмандарга көз карашы, анан мечитке көз карашы дегендей. Ооба, сиз туура суроону бердиңиз. Көп адам Америка десе, баягы таптакыр мусулман жок, же болбосо динге каршы дегендей эми элес келет. Бул эми адам болгондон кийин нормальный явление да, мындайча айткандачы. Бирок Америка бул баягындай эркиндик берилген мамлекет экен да. Бир дагы мындайча айтканда мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан андай нерсени байкабадык, андай нерсе жок экен. Себеби биз биякта 50 жылдан бери, 30 жылдан бери, 40 жылдан бери жашап жүргөн мусулман ошол эми ал кишилер азыр аксакал да. Ошол кишилер менен канча баарлаштык, сүйлөштүк. 60-70 жыл мурда ачылган мечиттер бар экен. Биринчи салынган мечиттер бар. Башка штаттардан да көрдүк. Бул жерде андай эч кандай маселе жок. Биздин мекендештерден дагы суроолор түшкөн. Азыр ушунча акчага бул имаратты сатып алдыңар, эртеңки күнү өкмөт келип бир нерсе кылып койсо, ушунча акчаңарды жоготуп албайсыңарбы, лучше ошол акчаны башка жерге бир сарптабайсыңарбы деген суроо түшкөн. Ал деле жакшы эле суроо. Ал деле бир кайсы бир деңгээлде бир сарсанаачылыгын көрсөтүп атат да, сарсана болуп атат да. Бирок ал жагынан эч кандай мындай сарсана болуштун кереги жок. Себеби бул мамлекетте ар бир адам өзүнүн динин кармап, өзүнүн диний баалуулуктарын жүргүзгөнгө ар бир адамдын закондук түрдө өзүнүн акысы бар. Ошондо бир коопсуздук жактарынан мындай башка мисалы акча которуп атканда, ошо сиз жогоруда айткандай эле Америкадагы биз батышты туура убагыла деген бизде сиңип калган да. Батышта мындай тигиндей депчи. Ушул жакта мындай эч кандай бир кооптонбой деле койсо болот экен анда. Жок, анда эч кандай коопсуздук. Биякта азыр наоборот мен көрүп эле атабыз го, башка шаарчалар, Чикагонун жанындагы себортордо канча деген жаңы мечиттер курулуп атат, чоң мектептер ачылып атат. Бул эмнени билдирет?
мамлекет тарабынан эч кандай бир тоскоолдук жок. Бул суроону бергенде дагы канча мынчалар ойлошу мүмкүн, бул жиндиби, Америкада да ушундай болмок беле, өкмөт тартып алмак беле депчи. Негизи анча мынча биздин которуп аткандар комментарийден көрүп калып атам да. Батыштан да каласыңарбы деген сыяктуучу. Ал жакта мындай да, ал жакта ЛГБТ дегендейчи. Ошого айтканым. Рахмат Дамла, сизге чоң рахмат. Убактыңызды бөлүп ушундай бир отчеттук видео же болбосо отчет бергениңизге, ушундай ушунча чогулду, монча калды дегендейчи. Эми ошо азыраак калыптыр, буюрса жарымынан көбүрөөгү чогулуптур, буюрса иншалла. Калганы дагы ушу 2 ай берилиптир, 2 айдын негизи ошо өзүңүзгө эркин микрофон. Биздин мекендештерге бир кайрылып койсоңуз болот. Ушу сизге дагы ыраазычылык, алтын убактыңызды бөлүп келдиңиз. Мечиттин башынан бери ушул мечиттин иш чарасына катышып жүрөсүз. Аллахым ишиңизге берекесин берсин. Сиз эмне дейсиң, жалпы мекендештерибизге Алла субхана таала ар бир кылып аткан иштериңизге Аллахым өзү берекесин берген болсун. Көрүп атабыз 5 сом, 10 сом, Кыргызстандан да биздин WhatsApp номерге жазып атат, акча которуп, скриншот кылып жиберип атышат. Адал акча табуу оңой эмес. Бирок ошону Алла жолуна сарптоо бул дагы оңой нерсе эмес да. Аллахым ушу бардык бүгүнкү күнгө чейин салым кошуп келе жаткан бир туугандарыбыздын кошкон салымын Аллахым өзү кабыл кылсын, ар түрдүү апат бале кырсыктан сактасын. Эми бул жеринде көбүрөөк жолду басып өттүк, аз жолубуз калды да. Эми ушул жолду бир башыбызды бириктирип, жапатырмак, бир жеңден кол, бир жакадан баш дегендей, ынтымакташып, ушу калган $900,000 калып атат. Ушу $900,000 2 айга созбой эле балким 1 айдын ичинде жапатырмак. 900 адам $1000 которсо, 1800 адам $500 которсо, Аллахым ушу өмүрүбүзгө береке берсин, ден соолук берсин, оорутпасын. Канча адам канча акча ден соолугуна кетип калып атат, дарыланууга кетип калып атат, жол кырсыгынан алыс болсун. Өзгөчө бизде тракта иштеп жүргөн мекендештерибиз, бир туугандарыбыз көп. Аллахым ар түрдүү апат бале кырсыктан сактасын, иштерине ийгилик берсин. Ошо калган сумманы бир ынтымакташып жапатырмак чогултуп алсак, буюрса бул биздин түбөлүктүү акыретибизге болгон инвестиция. Мындайча айтканда, Алла менен болгон соода да. Себеби биз билбейбиз. Бүгүн Америкадабыз. Эртең дүйнөдө да жок болуп калышыбыз мүмкүн да. Бүгүн Америкадабыз. Мисалы билесиздер, убагында Кыргызстанга түрк бир туугандар жана араб бир туугандар өтө көп мечит салып берген. Өзүлөрү ал Турцияда жашайт. Өзү Америкада, араб өзүнүн мамлекетинде жашайт. Саудия, Катар, башка мамлекеттерчи. Бирок Кыргызстанга мечит салып берген да. Биз эмне үчүн мечит салбашыбыз керек? Биз эмне үчүн Алланын динине бир салымыбызды кошпошубуз керек? Алла бир мүмкүнчүлүк берип жатат азырчы. Башка жерге бизнеске акча вложение кылып, бирок ал жерден сиз 100% ийгиликтүү чыгасыз дегенге эч кандай гарантия жок да. Бирок бул мечитке Алла менен болгон соодада сиз 100%, 100% сиз ийгиликтүү болуп чыгасыз деген Алла өзү гарантия берет да. Ошого биз дагы бир ислам дини үчүн, жалпы мусулмандар үчүн бир мечитти алганга баарыбыз аракет кылалы. Алла субхана ва таала баардыгыбызга ушул жакшылыкта жарышып, тез арада ушу мечитибизди алып алганга Аллахым өзү жардам берген болсун. Рахмат чоң. Урматтуу мекендештер, биздин ушу жогоруда айтылгандай эле 2 ай убактыбыз калыптыр, дагы бир жолу айтып коеюн. Буюрса баардыгыбыз Америкада жогоруда айткандай эле 40 миңден ашуун да. 40 миңден ашуун биздин мекендештер болсо азыр эле эсептеп берди. Баардыгыбыз эле мусулманбыз, баардыгыбыз эле ошо мечиттин алынышында өзүңүздүн канча көңүлүңүздөн чыкса дагы ошону берсеңиз болот экен. Азыркы эле жогоруда айткандай $5, $10 да которуп атышат экен. Буюрса иншалла алынат деген үмүттөбүз. Аллахым ыраазы болсун.